Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Карантин убагында кечкисин биз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, анча-мынча окуган китептерибиз менен ой бөлүшүп турганыбыз туура деп эсептейм. Мындан ары ошентип турайын деп чечтим. Мына сотторду оңдомоюнча, деги эле сот системасын оңдомоюнча өлкөнү өзгөртүүгө болобу деген суроого мен бүгүн чаккан бир өлкөнүн тажрыйбасы менен сиздерге жооп бергим келип турат. Мына Грузияда 2003 жылы Роза инкылабы болгон, андан кийин Саакашвили баштаган саясий лидерлер келип, ошол 10 жылга жакын убакыттын ичинде өлкөнү бир топ чоң реформаларды жасап, өзгөртүүгө жетишишкен. Ошол Грузия убагында 2003 жылы экономикалык чоң кыйроого кептелип, эли бийлигине нааразы болуп, ушундай бир жакырчылык каптап турган өлкөдө инкылаптан кийин келген команда чоң ийгиликтерге жетише алган деп ойлойм. Аны мына Дүйнөлүк банк да убагында Грузиянын эң мыкты реформатор өлкөлөрүнүн катарына кошкон. Эми ушул Саакашвилинин эң таянган команда мүчөлөрүнүн бири Ника Гилаури, бул киши өз убагында энергетика министри болуп, андан кийин каржы министри болуп, кийин өкмөттү башкарып турган инсан. Ошол киши өзүнүн басып өткөн ошо Грузиядагы жасаган иштери жөнүндө, Грузиядагы өзгөртүүлөр, анын ичинде кемчиликтер тууралуу атайын практикадагы экономика деген китебин чыгарган. Ал китеп негизинен англис тилинде, бирок ушуну мына орус жана кыргыз тилдерине которулду азыр. Ушул китепти котортуп каржылаган Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановго чоң ыраазычылык билдирем. Ошол эле убакта ушул которуу долбоорунун жетекчиси Бакыт Абдуллаевга. Анткени мына бизде билесиңер, көп байларыбыз жанагындай жылктарды союп, уруу кылып, боз үй тигип, той өткөргөндөн башка көп ишке жарабаган инсандар дагы бар. Ошонун ичинде мына ушинтип китепке, билимге, өзгөрүүгө каражат салып аткан инсандарды биз сөзсүз баалап рахмат деп айтышыбыз керек. Эми эмне үчүн соттор жөнүндө айттым? Анткени мына ушул Грузияда 9 жылдын ичинде чоң өзгөртүүлөр болгон. Анын ичинде мына акча кредиттик саясаты, полиция реформасы, бизнеске жагымдуу шарт түзүү жагынан Грузия ат чабым алды да кеткен. Бүт баары электрондук башкаруу, мисалы, билим берүү, ошол эле социалдык тармактарда коррупция менен күрөшүү өзгөчө абдан чоң ийгиликтерге жетишкен. Бирок ошого карабастан, бүт дүйнөлүк пресса, бүт дүйнөнүн көңүлү Грузияга бөлүнүп, ушулар ушундай чоң өзгөртүү жасады деп, керек болсо кыргызстандык дагы журналисттер, саясатчылар Грузияга барып абдан суктанып жүрүштү. Полициясынын таптакыр санын кыскартыптыр, чакан өкмөт түзүптүр, бүт билимдүү жаштарды алып келиптир. 10-15 мүнөттө айдоочулук күбөлүк алсаң болот экен Грузияда. Бизнести каттоо Грузияда 10 мүнөттүн ичинде барсаң, бирдиктүү терезеден 10 мүнөттүн ичинде сага ушул жоопкерчилиги чектелген коом ачып берет экен, бизнесиңди жүргүзсөң болот экен деп суктангандар абдан көп болгон. Эмне үчүн мен соттор темасына буруп атам? Анткени ушул китепте жазылат, ушунчалык чоң ийгиликтерге жетип, экономикалык секирик жасап, өлкөнү өзгөртсө дагы, мына ушул 2012 жылы октябрь айындагы шайлоодо Грузиянын ошол эле бийликтеги партиясы, ошол реформаторлор утулуп калган. Ошол мына Ника Гилауринин өкмөт башынын китебинде жазылган. Эмне үчүн утулуп калган бир эле бул эмес, бирок башка себептери да бар. Ошончо дагы бул ошол сот системасын мындай жетиштүү реформалабай чоң ката кетиргенин мындай өкүнүү менен жаздыр. Өкмөт ошол убактагы бийлик сот системасын толук өзгөртө албаган үчүн, прокуратура тармагын өзгөртө албаган үчүн, ушул прокуратура менен сот тармагы элдин кыжырына тийген жанагындай иш-аракеттерин уланта берген. Ошонун кесепетинен эл, алар канчалык өлкөдө өзгөрүү жасаган менен баары бир ушул күч органдары өзгөчө сот менен прокуратура тармагын жетиштүү деңгээлде өзгөртө албай калганы элдин баары бир канчалык колдоосуна ээ болгон менен алардын кыжырдануусун пайда кылып, ошол тармактагы өзгөрүүлөргө нааразы катмар бүт каршы добуш берип, ошонун натыйжасында элдик колдоого алар жетишпей, башка партиялар алдыга озуп чыккан. Эми буга албетте сырткы, ички чоң факторлор дагы күбө, бирок ушул Ника Гилауринин китебинде башка өлкөлөрдө менен өзүнүн тажрыйбасын бөлүшкөндө ушул сот менен прокуратура тармагын түп тамырынан өзгөртүп, аларды ошол өлкөдө адилеттүүлүк, акыйкаттык толук калыптанмайынча
өлкөдө чоң өзгөртүү болду деп айтууга кыйын экендигин белгилеп өткөн. Ошондуктан бул дагы биз үчүн чоң тажрыйба, биздин бийликтер үчүн, биздин күч органдары үчүн, болочоктогу лидер болом, өлкөнү башкарам, мамлекетке кызмат кылам дегендер үчүн дагы менимче бул чоң сабак боло турган окуялардын бири деп ойлойм. Биз албетте башка бир өлкөнүн өзгөртүүлөрүн ошол бойдон эле көчүрүп алып келип Кыргызстанга алып келебиз деген туура эмес. Бирок албетте ушундай өлкөнү кетирген кемчиликтерин биз сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек деп ойлойм. Мындан кийин биз Грузиядагы ошол полиция реформасын, башка өзгөртүүлөрдү бир эле Грузия эмес, башка мамлекеттердин тажрыйбасын дагы биз сөзсүз сиздер менен бөлүшүп турабыз деп ойлойм. Эмне үчүн мен бул сот тармагына токтолдум? Анткени бизге мына депутат катары арыздангандар, кат жазгандар, бүт ошол адилетсиздик, акыйкатсыздыкка кабыл аткандардын бардыгы ушул Кыргызстанда сот жана прокуратура, ушул күч органдарына кескин нааразы экенин билдирип келишет. Ошондуктан биз бул тармакты эң биринчилерден кайсыл бийлик болбосун, келер замат элдин колдоосун алганда ушул эки тармакты көз карандысыз кылып, аларды басым кысымсыз иштей турган адилеттүү бир системага айлатмайынча чоң өнүгүү, өзгөрүү болбошуна дагы бир жолу көзүбүз жетип отурат. Бул бизде эле эмес, мына бүт дүйнөдө ошондой экенин мына ушул практикадагы экономика китебинде жазылган.